Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен де тактоо иретинде бул мыйзам долбоорун мен колдоймун. Но бирок тактоо иретинде мына жерде айтып жатасыздар, 75 эсептик көрсөткүчкө биз административдик штраф салабыз жатасыздар да. Ал жаранды бир 2-3 жолу кайталаган болсо, анда 1200 эсептик көрсөткүчтү көтөрөбүз, штраф салабыз жатасыздар да. Бул анда берки жарандын жеке маалыматы чыгып кеткенден кийин ал сиздердин административдик штраф салганыңыздар эчтесе болбой калат. Ошон үчүн буну ойлоп атам, бир уголовный бир иш козгош керек да. Ошону кандай карайсыздар? Жооп берейин. Кимиңиздер жооп бересиздер? Рахмат. Шербек Туршевич, бул негизи жаза кодексинде негизи киберсаботаж деген берене каралган негизичи. Бирок бул мындай оор кылмыш боюнча да, ситуация боюнча бизде негизи мындай башында жанагы эгерде билсеңиздер, санариптик кодексинин долбоору каралып жатпайбы? Ошол санариптик кодекстин долбоорунда ошо медиация же мисалы компенсация деген пункттардагы негизи башында сүйлөшүп келген. Ошол биз айыппул салсак, мисалы, ошонун бир бөлүгү, кандайдыр бир пайызы ошол жаранга негизи тиешелүү деп каралган болчу да, негизичи. Ошондой. Бирок сиз айткандай тура эле, бул негизи түз жаранга кандайдыр бир мындай жеңилдик келтирилбейт. Бирок бул профилактика иретинде бул юридикалык жак башка мындай укук бузуу аткарбаш үчүн, кылбаш үчүн биз ушундай айыппул салганга бул мындай механизм болуп атат да, жөн элечи азыркы учурда. Бул анткени жана айтылып кетилгендей 2008-жылдан бери эчтеке каралган эмес. Ошондуктан биз азыр ошол мезгилге келдик. Санариптик технологиялар өнүккөнү менен ошол айыппулга салганга ушундай долбоор киришкенге зарыл болдук да, муктаж болдук. Но бул жерде бир жолу, 2 жолу болуп атат. Бир нече жолу кылган болсочу, ошону сиздер сотко кайрылып туруп, ошону уголовный иш козгогонго мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Сотко кайрылсак болот, албетте ошондой сунуш менен. Бирок ал эми соттун чечими, өзүңүз билесиз да. Биз бирок ыйгарым укуктуу орган катары сотко албетте андай сунуш менен кайрылсак болот. Себеби биздин жарандын жеке маалыматы башка мамлекетке чыгып кетти дейли да. Аны эми сиздер ушу 75 000 штраф салып эле ошол менен чектелип каласыздарбы деген ойдомун да. Негизи сиздин сунушуңуз албетте туура. Эске алып койсоңуздар ушуну экинчи окууга, экинчи окууга албетте карап чыгабыз. Рахмат.